Гималай деген ресторанга келдик. Бербей атасыз зарплатасын. Пусть она мне починит. Силер, с какой стати мени снимать этот атасын? Дайте силер снимать этот атасын. Санитарный норма болса, мага халат бахила чепчик берип болот. Мен атым Умардан алып болот, не сахар берүүсүнөн келдим. Успокойтесь, эжеке. Хорошо. Мен мындай эле түшүндүрүүлүү айтып берем. Вот ее 3000. Саналыңыз. Хорошо. Эми башкача сүйлөшөбүз. Азыр тетинде кирпичтер турбаш керек, тетин түн полностью көрдүңүзбү? Карасаңыз, ошону бүт планетен таптаза кылып кармашыңыз. Хорошо. Таракандарды последний раз когда травили? Месяц назад. Месяц назад. Маркировку ложь керек да бул жерде. Бул жерде картошкалар эмнеге минип турат? Поднять некому. 10 сантиметр жерден өйдө, анан эндей мындай ящиктин ичине салынып турушат. Бул жерде ресторан да бар экен, анан мындай да кафедеге бар окшойт. Баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз Бишкек шаарындабыз. Гималай деген ресторанга келдик. Бизге алтын күл эже кайрылды. Бул жерде посудомоечный болуп иштеп, андан кийин анан айлык маянаңызды бербей атышат, Ошондо 3 күндүк акчамды депозит кылып кармап калышкан. Анан кийин бир жумадан бери келип сурап атам да. Сурасам вообще бербей атат да. Эптеп бербестин айласын таап атат да. Депозит кылып дегенде сиздер деген жумушка орношкондо эч кандай трудовой договор түзгөн эмес, анан башындагы 3 күндү кармап калды деп атасыз, 3 күн иштеген. Трудовой вообще түзүлгөн эмес. Трудовой 3 күндүктү эмнеге кармап калды? Ошондо депозит кылып кармап калган да. Эгер кете турган болсоң, айтпай кетип кала турган болсоң, анда акчаң берилбейт деген да. Анан мен кетерден бир жума мурун баласына айтканмын, администраторгачы. Тиги мен ордума киши таап, мен кете турган болуп калдым, квартирага чыгам, башка жумуш караштырып атам депчи. Бияктан оор болуп кетти, мага посудада ошенттим да. Ошентсем мен издебейм. Издесең өзүң таап ордуңа коюп кет деди да. Анан кийин ордунда тиги официант кыздар иштейбиз дегенден мен ошолорду коюп анан кеттим да. Эми акчамды ала албай атам. Бир жумадан бери келем, ыйлап кайра кетем. Азыр ошондо жана эмне дедиңиз? Телефонду чалганда бара турганда жер жок болуп атат, Барганга жерим жок да азыр. Квартирамын да чык деп коймо кылып атат да. Ошол жака да бериш керек, акчаны. Ошол жака да беришим керек. Канча убакыт иштедиңиз негизи вообще бул жерде? Бул жерде 1 айга жакын иштедим. Безвыходной иштедим да. Арасында 1-2 күн эле эс алдым да, калган күндөрүн полный иштедим. Биякта тойлор күндө болобу? 3-4 күндө бир ушундай да болот да. Бирок банкеттер көп кишиден болот. 70 киши, 80 киши, 100 кишиден ашмайынча мага үстүнө кошуп бербейт да. 1000 сом эле алам. 100 кишиден ашкандан кийин анан барып 1,5 кылып берет да. Неме? 200 шак көп жууганыңыз. 200 алтыбы, 210бу өткөндө ошондойго эме берди да. Свадьба болду бияктачы. Хорошо. Ошондой болуп туруп анан 3000 сом акчаңыздарды бербей атышат, Хорошо. Ушундай достор, биз Кызыл Аскердебиз. Бул жактын адресин айтып коеюн. Кызыл Аскерден шлагбаумдан өткөндөн кийин эле Гималай деген кафе бар экен. Кафе эмес, ресторан экен да, тойкона. Жүрүңүз. Жака кирип сүйлөшүп көрөлү экен, эмне дейсиз? Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64.
Саламатсыздар эже. Кандайсыз? Исахыр берүүчү Умар Даданов. Кандайсыз? Жакшысызбы? Умар Даданов, Исахыр берүүчү. Сиздер ким болуп иштейсиздер? Администратормун. Ушул жерде админби? Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздар. Бул эжекенин айлык майынасын бербей атасыздар. Айлык майынатысын бербей аткан жерим жок. У нее осталось 3000. У нее осталось эме болуп калган да. Жана удерживать этебиз го. 3000 кармап калганбыз, чтобы она без причины не ушла с работы. Она у нас здесь жила на 3-м этаже. Аяктын баарын актатып, тазалатып, бүт жыйнатып бергенбиз. Ал жерде жыйнатып бергенден кийин бул киши аякка барып жашады. Аякка не только она, здесь живут другие сотрудники, башка сотрудниктер да жашайт. Анан кийин ал жерге бир комнатасына тамеки чеккен. Үйдүн ичине тамеки чеккен. Об этом говорят не только она, об этом говорит и комната, и все, которые с ней вместе жили. Мен ага айттым, хорошо дедим, мен азыр сенин 2000 сомуңду берейин, айттымбы? Мен 2000 сомуңду берейин, 1000 сомго мен краска алып азыр кайра сырдатайын дедим. Жоксо акчаңдын баарын берейин, акчаңдын баарын берейин, сен мага ошо жерди сырдап тазалап берип кет дедим. Ни на то она не соглашается, ни на это не соглашается. Без причины кетти жумуштан. Ее никто не увольнял, ее никто не выгонял. Сиздер айттыңыздар беле барып калган? Мен кетип атканда айтканмын. Кетип атканда айтканым менен я ей сказала, өзүм причинамды айттым. Аны менен чогуу жашаган эже бар, которая здесь работает. Ее сегодня нет, таласка суранып кеткен. Ал эже муну менен чогуу жашайт. Бул комнатада жашайт, бул комнатага барып тамеки чегет. Эркек киши болбогондон кийин, Алтынай, эркек киши болбогондон кийин, калпым мондай. Өлө калп айтат. Алтынай, мен сага условияны айткам. Сиздин атыңыз? Назира. Ссылаюсь на какой закон Кыргызской Республики бербей атасыз зарплатасын? Пусть она мне починит. С какой стати? На С какой какой закон стати? Кыргызской Республики? Сиз Кайсы трудовой закон? договор түзгүңүз беле? Түскөн эмесмин. Түзбөсөңүз Мен азыр мисал үчүн мен знать не знаю деп койсом деле болот. Мисал. Эмнеге ал жерде жашап? Жо мен аякты жыйнатып тазалатып бердимби? Мен жыйнатып тазалатып бердимби? Мен бул кишини бекер жашаттымбы ал жерге? Өзүңөр сүйлөшпөй турбайсыңар. Ошо жака тамеки чектиппи? Жок, сүйлөштүңөр беле? Эмне Жок, тамеки чектип мен сүйлөшкөн эмесмин. Жок, жашап сүйлөштүрдүңүз беле? Эжеке. Мен ал жактан чеккен жокмун. Силер с какой стати мени снимать этасыңар? Жок, с какой стати? С какой? Администратор. Жок, с какой стати силер снимать этасыңар? Санитарный норма болсо мага калат Бахила чепчик берип болобу. Менин атым Умар Даданов болот, Исахыр берүүсүнөн келдим. Ошол сыртка чыгып сүйлөшөлү. Жок, калат Бахила чепчик мага берип болобу, ушул жерден кийин. Сыртка чыгып турган. Ушул жерде эле отуруп турабыз. Эже келиңиз. Жок, хорошо. Мындай да, мен сизге мындай эле түшүндүрүп берип коеюнчу эжеке. Баарын жыйнатып, ошол жерге мындай эле эме түшүндүрүп кылдым берип да. коеюнчу. Негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Когда силер жумушка алып атканда адамды, алар менен трудовой договор түзүшүңүздөр керек. Даже если при стажировке, ошол стажировкадан бери бүт нерсенин баарын төлөнүш керек да. Мен бүт баарын, я не отказываюсь, я не отказываюсь. Депозит деген нерсеңиз, уксаңыз мен азыр айтып берип алайын деп атпаймынбы сизгечи, полный түшүнүктүү болуш үчүнчү. Мындай успокойтесь эжеке. Мен мындай эле түшүндүрүүлүү айтып берем. Эгерде мисалы ошол жана депозит деп атпайсыздарбы, аны бүт баарын незаконно. Закондо жок андай нерсе эжеке. Тем более вы не заключали трудовой договор. Жыйнап койгон жерди баары. Мен аны билбейм эжеке. Сиз өзүңүз киргизген турбайсыздарбы? Жок, мен аякка тамеки чектип киргиздим беле. Тамеки чеккен Чеккенсиң жокмун. Алтынай. Кой, болду. Официант бала чегиптир. Мен кеткениме канча күн болду ал жакка. Ал жактан бул жактан кеткениме канча болду эже. Калпыңды койчу. Мен бияктан кеткениме канча. Депозит деген нерсе ал незаконный нерсе болуп калат. Сиз халат халат мафия бересизби? То есть законно, да, вот келип ошентип тамеки чегип. Я не знаю об этом. Я же говорю, сиз өзүңүз ал жерге жайлаштырып турсаңар, өзүңөр сүйлөшүп жумушка алып турсуздар адамдардычы. Ал налогой келсе бул нерсе туура эмес нерсе эжеке, незаконный нерсе. Сиз жумушка алганда бүт баары менен трудовой договор түзүшүңүздөр керек. Хорошо, я ей выплачиваю сейчас 3000, келип могу жерде актап тазалап бересиң. Эже актай турган эчтекеси жок. Аякка кички бала барып жашайт. Кички бала барып жашайт. Эчтеке жок ал жердечи.
тазалай турган эчтеке жок. Даже не проветривается, если честно. Даже не проветривается. Вот до такой степени было, что При всем уважении, я вам говорю, просто зарплатасын беріп болғансы, и все. беріп қоямын, хорошо, мен беріп қоямын. Мен зарплатасын мына қолыма қармап жүремін. Жаңадан бері. Бол жерде Мен адамдай деген қаяқта тиги неме мойка қаяқта? Бол жерде, ушул жерде бол мойкасында 3 күн силердин ич жагыңарды жууп бериптир да. Туурабы? Эже, кантип бербейбиз деп атасыңар эми акчасын? Мен бербейм деген. Берип эле коңуз акчасын, аны эмне эми? Менде бар акчасы. 3 күн бою ошол жерде туруп ич жагыңарды жууган да. Анан ошонун баарын 3 күн бою ошол жерде баарын жыйнаган нерсени гадит этип кеткен да. Эмнеге киргизесиз буякта? Киришпей эле койбойсузбу? Некуда идти было. Если она ответственность алыныз ошол жерден, туурабы? Полный сүйлөшүп алыңыз. Я ей отдаю 3000, все, что она сделает, Просто я говорю, иштеген айлык маянасын бергиле, калганын сами разбирайтесь. Аны билбейм. Аны барып туруп заявление жазасыз, укук коргоо органдарына, туурабы? туурабы? Ошого заявление жазам. Хорошо, вот я тебе выплачиваю твои 3000. Мынакей. Мен сени 3000 берип атам. Мен барып заявление жазам алтынай. Жазасыз. Анан таарынбаган. Жазасыз. Мен эчтеке уурдаган жокмун, эчтеке алган жокмун. Хорошо, вот ее 3000. Саналыңыз. Турабыз? Хорошо. Эми башкача сүйлөшөбүз. Хорошо? Эже мен берден эчтеке Тарынбайсың. уурдаган Алтынай, жокмун, тарынбайсың. эчтеке алып кеткен жокмун. Жок, мен сени уурдады деген жок. Башкача сүйлөшөбүз. Эмне Ордума кыласыз? башка бирөөнү Мен алган, мен Башкача жокмун. сүйлөшөбүз. Хорошо, мен тийбейм. Качалып кетип калган. Мен колуман келген ишти кылам, пусть она мне уберет. Я ее не буду ни трогать, ничего. Мен свои Башкача права сүйлөшөбүз защищаю. деп айтпайсыздар, ошондо айтып атам. Туура сөзгө түшүнбөгөндөн кийин барып заявление жаз дедимби? Барып заявление Жок, жазам. ошол мыйзам боюнча эле кылабыз. Андан эмне туурабы? Сиз эч нерсе кылам эмесиз. Анын бөт баарын тияктан укук коргоо органдары чечет. Эчтеке кылган. Акчаңызды алдыңыздарбы? Наразычылыгыңыз жокпу бул тарапча? Хорошо, барабыз. Сиз кухняга көрсөтүп берип коюңуз, жежеке. Аны ылдый жагын тарткычы. Сан норма деген нерсе бар да, жеке. Дагы бир жолу атыңыз ким? Назира. Азыречке. Тетинде кирпичтер турбаш керек, тетин, түн полностью көрдүңүзбү? Карасаңыз. Жана генеральный уборканы канча убакытта бир кыласыз? Аркы бурчтарын да тартсаң. Тетин Каждый день жерлерди. уборка кылынат, генеральная уборка неделю раз кылынат. Ошону бүт барын таптаза кылып бармашыңыз керек. Ошол иштегенден бери ушундай болуп кетти. Ошо да, на самом деле. Эже, сиз ким болосуз? Жүрсөңдөр Русия. Я, эже. Келсеңиз. Келсеңиз дейм. Апай, бизге сүйлөп атпайсызбы сиз? Иә. Иә, эжеке. Чо, эже, келсеңиз эми. Жок, сүрөткө Жок, суротпойм, суротпойм мен. Андай болбойт да, на Жо, самом деле. мен атып бирөөгө тартып, андай кылган жок. Алгыз келгенде ушундай болду дегенде андай болбойт да. Сиздер мисалы кимсиздер бул жерде? Хозяйкасызбы? Жок, мен хозяйка эмесмин, мен администратор. Администратор болсоңуз бүт партия на вашем плече жеке. Сиз жоопкерчилик алышыңыз керек. Мисалы бир сотрудник туура эмес иш кылып атса, сиз айтышыңыз керек. Сен Жок, туура эмес кылып атасың деп. айттым, жалпоо кишиге айла жок экен. Ошентип айтышыңыз керек. Ага шылтап туруп алып келгенде машта ушундай болуп калды дейм. Бул туура эмес нерсе да. Туура эмес нерсе эмес, туп-туура эле нерсе. Сизден кеткен нерсе да бул. Значит. Ошо менден кетип, мен аны кетирдим да ошон үчүн. Тетилер тартып алсам түптөн. Сиздер менен трудовой договор заключить этиштип эле. Канча жаштасыз? 16? 2006. 16дасызбы? 18. 18. Качан? Быйыл 2 октябрь. Аркасын тартып алсам. Таракан бар окуй. Каянда отуруп? Иә. Азыр. Карайсызбы? Последний раз качан трайт эттиңиз эле жеке таракандарды? Кетип калды. Сүйлөп атсам, аркамда турганда кетип калыптыр тугандар. Тетиги жер тартып койчу. Жана эле сүйлөгөндө тартып майда. Каякта эле? Последний раз качан трайт эттиңиз таракандарды? Таракандарды последний раз когда травить? Месяц назад. Месяц назад. А мне где-то то? Кетип атат. Сен жүрө.
ошолордун баарын мен бирдеке кылмак элем. Сизге азыр мендеги минустарыңызды айтып атам. Мисалычы, момундай болуп атат, эжеке деп атам, ошол кухняңызчы. Мен аны айтам да, айтып кеткенден кийин сиз деген ал нерсени оңдоп, сонун кылып койсоңуз эже. Хорошо. Андан кийин азыр киргенде мисалы кухняңыз в целом нормальный экен, туурабы? Я же сказал, не переживайте эже деп, жаңы элечи тияктанчы. Жок, мен переживать эткен жерим жок. Я просто свои права защищаю. Мени жаман көрүп атасыздар да. Тияктан айлыгын мен бербей койгон жокмун да эже. Сиз бербей атпайсызбы? Жок, мен бербей атканда аныкы туурабы? Караңызчы муну. Тазараак чакалып албайсыздар, баралачы бул чымдарды. Полный. Чым болуп кетти мундар. Под микроскопом карайсың. Ооба. Анткени термообработкадан өткөн нерсе да бар, өтпөгөн да нерсе бар эже. Хорошо. Бул жерде микроб, бактерия деген нерсе бар да, сиздер деген без проблем ошо тазалык сиз деген жүздөгөн адамдарды конок кылып тосуп атасыздар да ушул жердечи, туурабы? Бир отравление болсо эже полностью отравление болот. Ошол кичинекей балдар, канча деген кишилер келет бул жергечи. Бардыгы Жок, свежийди айткан жокмун, бул жерде санитардык нормаларды айтып атам. Вы говорите мне под микроскопом карайсыздарбы депчи. Мен айтып атам, микроб, бактерия деген нерселер бар эже. Под микроскопом деп атпайбы, достор? Эми посуда азыр жуулуп атат. Баары эле тазаланып. Чымдарыңызды кетириш керек. Генеральный уборканы нормально кылып алыңыздар, өзүңүз көргө жакшы. Бул жерге деген негизи телефон эмес, тетиги нерсенин баары кирбеш керек да. Бул жерде силердики каякта, мисалы, бул овощилерди принимать эте турган жериңиз. Ошол жерде туруш керек бүт баары тең. Андан кийин келип анан кухня бөлүнөт да. Ошон үчүн сан норма деген бар да ошон үчүн. Карасаңыз азыр силердики полностью турат этек бардак да. Аркылуу тараган көрдүңүзбү? Каттан продукты стоит. Ошо. Азыр жаңы эле алып келгенде эртеңки А бул жерде уже даярдап атат да. Эртеңки тойдун продуктусун. А вы мне не предоставили халат бахилы чепчики, понимаете? Вообще сан норма полностью караган. Ысык суу музак суу полный чыгабы силерде? Я. Даже бул бычактарыңыздардын сыртында эмнелерге колдонуш керек, ошонун бүт баары тең бар да. Вы мне говорите под микроскопом деп, ошол нерсенин бүт баары тең болуш керек да эже. Хорошо, мы просто не знали, как будем делать. Хорошо. Түшүндүңүзбү? Мен билбесем айтпайт болчумун да сизгечи. Билген нерсемди айтып атам да. Монун аркасында Иә. В принципе, кухнясы жакшы керек, Анан жакшы кухняны ушинтип жакшы карашпайт да туугандар. Кел. Бакты көрөлү. Бул эмне болуп калат? Это филе. Аптечка дейт го? Çok da burun koyması da. Etiket alып. Аптечканын идишине филе салып койдуңузбу? Где маркировка? По маринованный экен. Жаңы эле бышты ол? Ошо. Маркировка ана. Жаңы эле салдым. Маркировка болуш керек да бул жерде. Азыр салганыңыздарга мисалы бул жерде коноктор ишемейт да. Туурабы? Бул жер эмне эле? Гималай беле? Гималай рестораны деп туруп анан маркировка коюшпайт экен десе сиздерге жаман да, өзүңүзгөчү туурабы? Ол фаршты каяктан алдыңыздар? Базардан. Фарш кайда дейт. Так, халал. Заморозка дейт. Сертификат соответствия барбы бул фаршка же? Билбейм, базардан эле алдыбыз. Сертификат соответствия. То, что бул действительно халал экенин бүт бардыгын. Мисалы, мен айтып атпайм, жанагындай отравление болуп калсачы, сизден келип туруп сурайт да, сиз болсо мен фарш алгам деп айтасыз туурабы? Мен ошондо базардан алгам деп айтсаңыз эже, ким жоопкерчилик алып калат? Сиз жоопкерчилик алып каласыз да.
А что буду знать? Я просто не знала на самом деле. Полностью сертификат соответствие болуш керек да бүт бардыгында. Муну көп өтөсүн карасаңыз, алдын срокторун чаптай беришет буларчы. Деген эме кылганбыз, эркемиз да. Сертификат соответствие керек. Бул жана шорпого салына турган фрикаделька, маркировка. Ошол эле фарштардан жасайсыздар да туурабы? Жок, анын өзүнүн фаршы бар, даже. Анда сатып келесиң? Сатып берем да. Тоже сертификат соответствие жок аларга, Мен базардан алам. Жок, түшүнүп атам, базардан алсаңыз, базардан требует этсеңиз, алар бериш керек да сиздерге. Болчу, манты. Лачкелер томколго качан жазылды беле? То же самое. Эжекелер кухняда. Эже, маркировка койгула, обязательно. Сурасаңыз, мына эже айтып атат, предоставить этип берет силерге маркировканы. Анан отравление болгондо чаласыздар ама. Бул жерде эле ошол экен полный. Ар жагыңыздачы, эмнелер бар? Это прачечная. Да? Неме, бул жерде картошкалар эмнеге минип турат? Поднятие кому? 10 сантиметр жерден өйдө, анан эндей мындай ящиктин ичине салынып туруш керек да. В рассыпчатом виде. Хорошо. Даже ошонун сыртына да маркировка чапталып туруш керек да, эже. Сан нормага полностью койгондочу. Очогуңуз кайсыл жакта? Очок тышта. Ар жакта. Айтып башкачы да. Туугандар мындай келгенде эшигин алды кандай кооз мындай нерселерден бери коюлган да. Азыр биз жанагы Кызыл Аскердеги жолдун боюндагы эле Гималай кафеси алдында да бильярд бар экен. Ошол жакка келдик, туугандар. Бул жерде ресторан да бар экен. Анан мындай да кафедеги бар окшойт. Баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.